УКМКнын мурунку жетекчиси Абдел Сегизбаевдин штабында иштеген маалымат катчысы Мерим Асанованын үйүндө тинтүү жүргөн. Бул тууралуу Nextv'га ал өзү билдирди. Асанованын күйөөсүндө УКМКга суракка алып кетишкен. Окуя бүгүн 3 февралда болжол менен эртең мененки саат 8:00 болгон. Бул тинтүү менин оюмча Абдел Сегизбаевдин штабында иштегендигиме байланыштуу деп ойлойм. Биздин телефон жана ноутбуктарды да алып кетти, дейт Асанова. Бүгүн эртең менен саат 7:30 бир 6-7 киши келип эшикти таңкылдатып, катуу эшикти ачкыла деп в грубой форме кишилер келди. Андан кийин күйөөм эшикти ачса, постановление, Первомайский соттун постановлениесин показали обыскка. Анан 3 ноутбук, менин телефонум, күйөөмдүн телефонун жана менин братишкам бар, студент. Ошонун телефонун алып кетишти. Андан кийин күйөөмдү дошо допроско эле сразу алып кетишти. Следственное управление ГКМБга деп. Азыркыга чейин күйөөм чыга элек. Буга чейин да Абдел Сегизбаевдин бир нече тарапташтарын жана жубайын милиция кармап кайра бошоткон. Сегизбаев өзү 2 иште фигурант катары өтүп жатат. Кой Таш айылындагы жер тилкелерин трансформациялоодогу коррупция жана белизгейт иши боюнча сот Абдел Сегизбаевди 25 мартка чейин УКМКнын абагында кармоо чечимин чыгарган.